Кыргыз адабияты сабагы 8-класстар үчүн. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Адабият сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен К.Акиевдин «Баскан жол» аттуу мемуардык чыгармасын өтөбүз. Бүгүн биз сабагыбызда «Баскан жол» чыгармасында эмнелер тууралуу айтыла тургандыгын билебиз жана чыгарма боюнча суроолорго жооп беребиз. «Баскан жол» чыгармасы аты айтып тургандай эле акындын, башкача айтканда К.Акиевдин башынан өткөргөн күндөрүн, кандай окуялардын күбөсү болгондугун жазат. Демек, «Баскан жол» бул К.Акиевдин баскан жолу экен. Чыгарма бир нече бөлүмдөрдөн турат. Атап айтсак, балалык, жетимдик, жокчулук, жөө калдым, ырдын тамашасы, мени жеңи жок чакырыптыр, Эшмамбет менен беттешүү, токтогулду тосуп алуу, үркүн жылы, ачарчылык, улуу устат менен коштошуу деген сыяктуу көптөгөн бөлүмдөр бар. «Баскан жол» чыгармасынын башы «Атамдын жайы» деген окуя менен башталат. Бул окуяда калык өзүнүн чоң атасы жөнүндө айтып берет. Анын айтымы боюнча, атасы Акы Ажыбай уулу Жумгалдын Эмел деген жеринде туулуптур. 14кө чыкканда атасынан жетим калат. Анын энеси Сулайка абдан сулуу аял болгон экен. Баласын жетелеп алып күн көрүү үчүн төркүнүнө Актабаага келиптир. Оор жашоодон улам 1916-жылкы үркүндө Сулайка уулу Акы менен бирге Кытайдын Кашкар деген жерине барат. Көп кыйын окуяларды башынан өткөрөт. Колунан келген байлар Сулайканы уулу менен бирге бир байга сатып жиберишет. Арадан 20 жыл өткөндөн кийин туулган жери Жумгалга кайтып келишиптир. Атасы Акы, калыктын атасы жөнүндө кеп болуп атат да, жыгач уста, кыргыздын боз үйүн, ук керегелерин, түндүгүн, каалгаларын жакшы жасаган абдан уста адам болгон экен. Андан сырткары мергенчилик кылып, үй бүлөсүн кийиктин эти менен, жада калса бир айылды да баккан учурлары болгон экен. Бул калыктын атасы жөнүндө айткан баяны. Ал эми жетимдик деген бөлүмүндө акын өзүнүн апасы өлгөндөн кийинки көргөн күндөрү жөнүндө жазат. Мен анда 13 жашта элем дейт. Байкемди атам бир байга койчулукка берди. Ошол кезде энем каза болду. Үйдө 3 жаштагы бөбөгүм менен жалгыз жетим калдым. Апам өлгөндөн кийин аялдар 3-4 күн келип уйларды саап берип жүрүштү. Андан кийин алар да жологон жок. Атам болсо ар кимдин боз үйүн жасап, эртеден кечке ошо менен алек. Мына ошондо апамды жоктоп ыйлаганым эсимде. Аттанып үйгө токтобой, айылга кетет атакем. Алмадай бизди зарлатып, акырет кеттиң апакем. Апакелеп ыйлаарга, келиниң менен кызың жок. Балдарың көрүп тураарга, апаке басып кеткен изиң жок. Ал эми кийинки окуяда калык Эшмамбет акын менен кандай беттешкендигин, экөө эмне тууралуу айтышкандыгы жөнүндө айтып берет. Эшмамбет да кыргыз элине белгилүү акындардын бири болгон. Бир күнү бир чоң байдын ашы болду. Ошол ашка бардык. Мен анда Караталдын ырчысы элем. Ал эми Эшмамбет болсо Байгазынын ырчысы болчу. Мына ошол жерден аштан дейт. Экөөбүз беттешип калдык дейт. Эшмамбет эмнегедир бул жолу менин атама асылып ырдады дейт, жыгашчы деп. Атасы жыгач уста болчу да. Минтип ырдаганын себеби менин кожоюнум Караталдын да чоң атасы жыгашчы болгон экен дейт. Ошол себептен ага түз тийишип ырдай албай, анан мага тийишип мындай деп сөз ыргытты дейт. Сенин атаң Акы уста ар кимдин кылган жумушун, как жыгачка сыйынган оокаты менен курусун. Ач курсагы тоюнбас, сен Акы устанын уулусуң. Элдин бардыгы тең дуу күлүп, эми калык Эшмамбетке жооп бере алабы дегендей мени карап калышты дейт. Жаш болсом да мен токтоп турбастан анын байы Байгазыга, бир чети Эшмамбетке тийиштик кылып мындай деп жооп бердим дейт. Сен жүрөсүң Эшмамбет кургак желге семирип, катын бала калганын ачка жатат деп уктум, тишинин кирин кемирип. Аңгайгырда Эшмамбет асыла бербе ээлигип.
Ээн чыккан тал терек дагы атаңдан калдыбы? Карагай беле кайының, кайыңбы сенин зайыбың? Жыгачтан башка бар болсо, атамдын айтчы айыбын. Байы чоңдун кулу чоң дегендей Эшмамбет ызаланып мени сөгүп, камчы менен күүлөп качырып калды дейт. Калыктын кожоюну Каратал Байгазы бизди ашына чакырып алып, анан кордук көрсөтөт. Кетебиз деп таарынып атканда, анан башка болуштар ортого түшүп, арачы болуп, астына ат тартып, анан эки тарапты элдештиришти дейт. Баскан жол чыгармасында дагы бир окуя жөнүндө К.Акиев баяндаган экен. Бул Айдаралы жөргөлөктү биринчи жолуктуруп, анан экөөнүн ортосундагы болгон айтышты айтып берет да. Мында дейт, 1919-жылы дейт, Токтогул районунан кат келип, анан Токтогулга барып калдык дейт. Ал жактан кадимки эле Токтогул Сатылганов менен да жолугуп калат да, экөө бир тойдо алым сабак айтышып ырдап калат. Анан ошо тойдо жүргөндө эле бир элдин калың топтун бир күлкүсү угулду дейт. Анан абдан кызыгып, токо жүрүп барып аралашалы десем, эмнегедир током көңүлү келген жок дейт. Анан өзүм бардым дейт. Барсам дейт, бетегелүү түзөңдө дейт, калың элдин орто ченине отуруп алып дейт, өзү чарчы бойлуу экен дейт. Бети дандырдай кызыл, тегерек, көк ала сакал киши оң жаккы бутун аттын жалына арта салып, төбөсүнө топусун тескери кийип алып, кыймылдатып дейт, комузда колун ойноктотуп чертип баштады дейт. Анан таң калып эле, бул ким деген киши деп сурадым дейт. Айдаралы жөргөлөк деген киши ушу деди дейт. Бул киши ырчыбы десем, жок, бул күлдүргүч дешти дейт. Анан карасам, Айдакеңдин көйрөңкү дегенди чертип жатыптыр дейт. Ал жөн эле чертпестен укмуштай кууланып чертет экен дейт. Күлдүр, 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 анан кийин, ошол, тейриң, мейлиң деп эле чертип атат дейт. Элдин баардыгы тең боору эзилип эле кыткылыктап күлүп атышты дейт. Ошентип элди күлдүрүп атып эле бир убакта томсоруп калат дейт. Анан эл да томсоруп калса эле кайра күлүп калат дейт. Анан бул кишинин өнөрүнө маашыр болуп, мен дагы күлүп туруп калдым дейт. Анан ушул кишиге тийишип көрөйүн деп, баягы Айдаралыга карай сөз ыргыттым дейт. Калык өзү биринчи Айдаралыга ырдап атат. Ашта тойдо кууланып, култулдаган сен кимсиң? Анык жинди болгондой, жулкулдаган сен кимсиң? Атжан жүрсөң, жөө жүрсөң, бир тынбаган сен кимсиң деп Айдаралыга суроо узаттым дейт. Ал болсо, менин атым сурасаң, Айдаралы жөргөлөк. Ар жыйынды көргөндө айтаар сөзүм бир бөлөк. Келин кыздуу үйлөргө керегенин түбүнөн кирип кетем жөргөлөп деп ал да мага тамашалуу жооп ыргытты дейт. Ошондо мен: аралап ырды тойбойсуң, уңгулуу сөздөн бирөө жок, уяттын баарын айтасың. Ушул турган көпчүлүк ырчылыкты байкасын. Мени менен айтышсаң, мерт болосуң кайтасың. Жаакташкан кишиге жалынса да болбоймун. Калык менен кармашаар Айдакем каруусу болсо чыдасын. Тегеректеп турган эл тебишкенди сынашсын. Ошондо да Айдаралы жөргөлөк сыр билгизбей, кайра каткырып, бирде томсоро калып: бул жыйындан чыгайын, аягым менен жылайын, элди аралап бастырып, эптеп оокат кылайын деп эки ууртун сорунуп, эрдин чормойтуп, көпчүлүк элди күлдүрүп жөнөп кетти дейт. Балдар, биз Баскан жол чыгармасындагы айрым окуяларга гана токтолдук. Негизинен алганда бул чыгармада абдан көп кызыктуу окуялар, калыктын башынан өткөргөн күндөрү жөнүндө айтылган экен. Өз алдыңарча да окусаңар болот. Азыр болсо дептериңерди алып чыккыла, мен чыгарма боюнча суроолорду берейин, мына ошолорго жооп бергиле. Айдаралы жөргөлөктүн сырткы көрүнүшү, деги эле кебетеси кандай экен? Сүрөттөп жазгыла. Экинчи тапшырма: Эшмамбет калыкты эмне деп кордоду? Кандай жаман сөз айтты? Ал эми кайра калык жооп бергенде Эшмамбет кандай кабыл алды? Үчүнчү суроо: апасы каза болуп жетим калганда калык эмне деп арман кылды? Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла балдар.